Кыргызстанга чет элдик инвесторлорду тартуунун жаңы ыкмасы сунушталууда. Тартып айтканда, өлкөнүн экономикасына өзүнүн каражатын салган чет өлкөлүктөргө алгач Кыргызстанда убактылуу жашоого уруксат, кийинчерээк жарандык берүү маселеси ишкерлер коомчулугунда да, парламенттин ичинде да кызуу талкууланып жатат. Демилгенин жактоочуларынын айтымында, мындай тажрыйба өнүккөн өлкөлөрдүн көбүндө бар экен. Алсак туруктуу жашоого уруксат алуу үчүн Улуу Британияда 1 миллион фунт стерлинг, Латвияда 200 000 евро, Болгарияда 150 000 евро төлөп коюу жетиштүү экен. Бизде болсо бул сумманы 100 же 200 000 доллар кылуу керектиги айтылууда. Биринчи 3 жыл же 5 жыл вид на жительство бериш керек. Ошондуктан эми ошол эле аябай терроризмге каршы турган ошол эле Великобритания жана Европа өлкөлөрүнүн практикасын колдонуп, ошолордун опытын колдонуп, биз анын үстүнөн иштесек, менимче эч кандай коркунуч болбойт деп ойлойм. Ошол эле Кытай мамлекетине эми башка, мисалы Европага салыштырмалуу бир аз башкача жолдорун караса болот да. Мисалы бүгүнкү күндө бир эле Кытай эмес, жана башка көп өлкөлөрдөн келип биздин гражданствосын сатып алган аябай көп болуп атат. Бул деген өтө чоң мыйзам бузуу. Ошол эле мезгилде баягы фиктивный кыргыз кыздарына үйлөнүшүп гражданство алгандарды толтура. Поэтому биз ошондой акча алып келип гражданство же вид на жительство алам деген адамдарга биз колдошубуз керек да. Эргешев андан тышкары Кыргызстан деңизден алыс жайгашып, темир жолу, аба каттамдары анча өнүкпөгөн өлкө болгондуктан инвесторлорду көп эле кызыктырып баарын кошумчалады. Бул пикирди башка депутаттар дагы кубатташууда. Эл өкүлү Дастан Бекешевдин айтымында, жарандык берүү менен дагы чет элдик инвесторлорду кызыктыруу кыйын. Буга бир нече себептер бар. Көп мамлекеттер ушундай кылып атышат. Бирок бизде мындай экономикалык жактан бизде активность болсо, менин оюмча инвесторлор ушундай келишет. А бирок бизде ушундай эле застой болуп калса, эч мындай жылыштар болбосо, анда инвесторлор даже жарандылыктуу алыш үчүн даже келбейт да. Ачык эле аны айтыш керек. Экономикада эми азыр кичине мындай тормоз болуп атпайбы? Ошондуктан мен ойлойм, азыр кичине кызыкчылыгы бар кишини мындай табыш кыйын болот. Ишкерлер чөйрөсү мындай жол менен инвестиция тартуу аракети түпкүлүгүндө жакшы эле идея экенин айтышып, бирок муну шашылыш кадам катары баалашууда. Анткени өкмөт ага чейин аткара турган иштерди бүтүрүшү керек дешет ишкерлер. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө бизде мындан башка дагы көп көйгөйлөр бар да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө чет өлкөлүк ишкерлердин, жарандардын Кыргызстанга келип иштөө эрежелери дагы жөнгө салына элек да. Жумушка иштегенге уруксат берүү эрежелери десек болот. Дагы эле ошол багытта кыйынчылыктар көп да, аябайчы. Ошону чечмейин, мен ойлойм, бул кийинки этапка өткөнгө оорур болуп калат да. Ошондуктан башында балким ошо виза маселеси, андан кийин ошол кийинки этап эмне чет өлкөлүк ишчилерге, жарандарга жумуш уруксат берүү жолдорун жөнгө салып, анан белгилүү мөөнөт көлөмдө акча салчу болсоңор, анда силерге ошо вид на жительство беребиз дегенчи. Ошондо бул теманы көтөрсөк, менимче жакшы болот. Бул сунуш азырынча толук кандуу талкууга алына элек. Демилгечилер бул боюнча бардык тараптардын пикирлерин уккандан кийин бир жыйынтыкка келет көрүнөт. Азырынча тараптар чет элдик инвесторлорго туруктуу жашоого уруксат берүү үчүн канча инвестиция салыш керектиги боюнча бир пикирге келе элек. Ошондой эле бул демилге ишке ашса, ал мыйзамдын Кыргызстан менен чектеш мамлекеттердин жарандарына тиешеси болбойт деген ченем киргизиш керек дегендер да бар. Мирбек Айтыкеев, Бакыт Кошалиев, НТС.